Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, биздин жарандар. Бүгүн сиздерге түндүк тиркемеси аркылуу кантип кезекке туруу керек, кантип кезекке өтүнмө жөнөтүү керектигин сиздерге баарын айтып беребиз. Бирок алгач бунун астында сиздерге маанилүү маалымат менен бөлүшө кетейин. Эгерде сиздер буга чейин түндүк тиркемеси эмес, биздин портал аркылуу өтүнмө жөнөткөн болсоңуздар, бирок кандайдыр бир себептерден этегине соңуна чыкпай калсаңыздар, анда сиздер өтүнмөңүздөрдү ошол портал аркылуу улантуу керек болот. Аны кантип десеңиздер, мисалы мен сиздерге телефондон көрсөтөйүн. Ошол эле бизде Google'га эле GIG деп жазып туруп, мынакей GIG деп жазып туруп поиск кылсаңыздар, бул жерге государственная ипотечная компания деп чыгат. Ушуну басышыңыздар керек болот. Буну баскан соң бул жерде оң жак бурчун карасаңыздар 3 сызыкча бар. Ошол 3 сызыкчаны бассаңыздар, бул жерде вход портал деп турат. Вход портал баскычын басуу керек болот. Бул жерден введите ваш ИНН деп турат. Жана введите пароль деп турат. Бул жерге паспортуңуздун 14 цифралуу пин кодун жазасыз. Анын астына болсо ошол убакта ойлоп тапкан сыр сөзүңүздү жазуу керек болот. Жазгандан кийин сиздер войти баскычын басасыздар. Эгерде бир кандайдыр бир себептерден паролуңуздарды унутуп кала турган болсоңуздар же паролуңуздарды эстен чыгарып эстей албай жаткан болсоңуздар, анда бул жерде карасаңыздар забыли пароль деп турат. Ошол забыли пароль баскычын басуу керек болот. Андан кийин бул жерде сиздерден сурап атат, введите ваш ИНН деп турат. Паспортуңуздардагы 14 цифралуу артындагы пин кодду жазасыздар. Мен мисалы азыр өзүмдүкүн жазып көрсөтүп берейин. ИНН жазгандан кийин бул жерден продолжить баскычын басуу керек болот. Азыр мен СМС келди бизге. Временный пароль для сброса текущего пароля был отправлен на ваш номер дейт. Мага СМС келди. Убактылуу пароль менен. Азыр мен бул убактылуу пароль менен мен сыр сөзүмдү өзгөртүп алсам болот. Продолжить баскычын басабыз. Бул жерден кайра эле ИННди жазабыз. ИННди жазган соң бизге СМС болуп келген убактылуу сыр сөз турат. 72 84 25. Убактылуу сыр сөздү киргиздик, эми войти баскычын басабыз. Бул жерден эми биз жаңы пароль жазыш керек. Временный пароль деген жерге кайра эле убактылуу сыр сөздү жазабыз. Убактылуу сыр сөз жаздык. Андан кийин бул жерге жаңы сыр сөздү ойлоп табабыз дагы, ошол ойлоп тапкан сыр сөздү жаттап, сактап, заметкабызга жазып алабыз. Жаңы парольду латын тамгасына жазуу керек болот. Латын тамгалар менен жазыш керек, анткени кириллица менен өтпөйт. Жана сан да кошулуш керек, анан символ кошулуш керек. Парольду жаздык. Новый пароль деген жерге жаңы парольду ойлоп табабыз. Ал эми повторите подтверждение нового пароля деген жерге ошол эле ойлоп тапкан паролубузду эч өзгөртүүсүз астына кайталап жазабыз. Кайталап жазгандан кийин бул жерде сменить временный пароль деп турат. Ошол баскычты басуу керек болот. Мынакей бастык, биздин паролубуз успешно изменен дейт. Ийгиликтүү өзгөрүлдү. Эми ушул пароль аркылуу биз порталга кирсек болот. Эми порталга кирүү үчүн кайра эле бул жерден ИННибизди жазабыз. Астына жанагы эле жаңы ойлоп тапкан паролубузду жазабыз. Жазган соң бул жерден войти баскычын басуу керек болот. Мынакей. Войти баскычын бастыкта биз өзүбүздүн жеке кабинетибизге кирдик. Эми эгерде сиз заявкаңыз ортосуна келип бүтпөй калсаңыздар, же болбосо себептерин билгиңиздер келсе, бул жерден мои заявки деген бөлүмгө өтөбүз. Мои заявки бөлүмүнө өткөндө бул жерде карасаңыздар статус заявки деп турат. Бул жерде сиздерге в очереди деп туруш керек. Кезекте турат деп турат да, кезекте деп турат. Ушул жер ошо в очереди деп турса, сиздер анда очередте турасыздар. Эгерде сиздерки черновик болуп калса, анда сиздер могул согласие на поиск персональных данных деген текшересиздер. Бул жерде текшергенде сиздердин макулдугуңуздар жана сиздердин жубайыңыздардын макулдугу туруш керек болот, эки галочка болуп. Жана ошондой эле оплата услуг деген жерди карайсыздар. Оплатаңыздар төлөнгөнбү? Мисалы, менде к оплате 0 сом деп турат. Менде карызым жок. Ушул жер сиздерки дагы 0 болуп туруш керек. Анан кийин мои заявки бөлүмүндө өтөсүз дагы, черновик деген жерге кирип, изменить баскычын басып, өтүнмөңүздү оңдоп, этегине чыксаңыздар болот. Ал эми сиздер биринчи жолу өтүнмө кетире турган болсоңуз, анда сиздер түндүк тиркемеси аркылуу кылсаңыздар болот. Телефонуңуздардан түндүк тиркемесин ачасыздар. Бул жерди ачсаңыздар, бул жерде моя недвижимость деп турат. Кыргызча менин мүлкүм деп турат. Ошону басуу керек болот. Аны баскан соң сиздерде подача заявки в ГИГ деп турат. Ошол баскычты басуу керек болот. Бул жалпы маалыматтарды окуйсуздар дагы, этегин карасаңыздар оформить заявку деп турат. Оформить заявку баскычын басуу керек болот. Аны баскан соң сиздердин паспортуңуздардын толук маалыматы чыгат. Бул жерден сиздер эч нерсе кылбайсыздар, болгону окуп туруп эле далее баскычын басып, болбосо кийинки бетке өтүү баскычын басуу керек болот. Бул жерден бул тегерекчелерге сиздер галочкаларды коесуздар. Бул сиздердин макулдугуңуздар болот.
Андан соң тармакты тандайсыздар. Бул жерде сиздер кайсыл тармакта эмгектенесиздер, ошону тандайсыздар. Мисалы бул жерде бизде 3 тармак бар. Бюджетная сфера бул бардык бюджеттик тармакта иштеген жарандар үчүн. Ошол эле мамлекеттик кызматкерлер, ошол эле бюджеттик мекемелерде иштеген жарандар, булар бюджетная сфера деген тандашат. Ал эми эмгек мигранты болсоңуз, чет өлкөдө иштеп жүрсөңүз, же болбосо сиз баштапкы 50% менен алам десеңиз, биздин үлүштүк курулуш механизми аркылуу үй алам десеңиз, анда сиз дагы ушул трудовой мигрант тандайсыз. Өлкөбүздө иштеп жаткан эле бардык жарандар өзүнүн иштеген жерин расмий түрдө тастыктай албаган, соцфонд налог төлөгөн жарандар, алар дагы баштапкы 50% менен алса болот. Алар ушул трудовой мигрант бөлүмүн тандайт. Андан соң частная сфера деп турат үчүнчү. Бул частная сферага бардык жеке тармакта иштеген жарандар, ошол эле жеке ишкердик менен алектенген жарандар, ошол эле патент менен иштеген жарандар частная сфера, жеке тармак деген тандашат. Бул жерде тармагыңызды тандаган соң тилди танда деп турат. Тилди бул жерде орус тилин же кыргыз тилин өзүңүзгө ыңгайлуу болгон тилди тандайсыздар. Андан кийин телефон номер жана почтаңыз көрсөтүлгөн. Бул почта жана телефон номер сиздер түндүк тиркемесин регистрациялап атканда, түндүк тиркемесине каттап атканда киргизген данныйларыңыздар, маалыматтарыңыздар. Эгерде бүгүнкү күндө колдонуп жүргөн телефон номериңиз же почтаңыз башка болсо, анда ошол бүгүн колдонуп жүргөн номериңизге өзгөртүш керек болот. Себеп дегенде ушул номериңизге сиздерге кийин смстер келет. Бул жерден баары тандагандан кийин далее баскычын базасыздар, кийинки бетке өтүү баскычын базасыздар дагы. Бул жерде сиздер жумушуңуздар тууралуу маалыматтарды толтурушуңуздар керек болот. Себеп дегенде мамлекеттик ипотекалык компанияга сиздер кезекке иштеген жериңиздердин дареги аркылуу турасыздар. Мисалы, сиздер Бишкек шаарында жашап, пропискаңыздар Бишкек шаарында болсо, бирок расмий иштеген жериңиздер Баткен шаарында боло турган болсо, же Ош шаарында боло турган болсо, сиздер кезекке Ош шаарында же Баткен шаарында турасыздар. Ошондой эле Ош шаарында пропискаңыздар Ош шаарында болсо, жашаган жериңиздер Ош шаарында болсо, бирок расмий түрдө иштеген жериңиз Бишкек шаарында болсо, сиздер анда Бишкек шаарына кезекке турасыздар. Ошондуктан бул жерге өзүңүздөрдүн пропискаңыздар жашаган дарегиңиздер эмес, а жумушуңуздардын дарегин киргизесиздер. Мисалы бул жерде наименование работодателя деп турат. Бул жерге иштеген жериңиздердин аталышын жазасыздар. Анын астында занимаемая должность, ээлеген кызмат ордуңузду жазасыздар. Анын астында өлкөнү тандайсыздар жана шаарды тандайсыздар. Ошондой эле бул жерде шаарды тандаганда, бул жакта бардык шаарлар бекитилген. Бардыгы мынтип скроллго издеп отурбай эле бул жерде поиск деп турат. Ошол поиск деген жерге баштапкы шаарыңыздын 3 тамгасын жазсаңыз, автоматтык түрдө чыгат дагы, сиз тандап коесуз. Мисалы Бишкек болсо, Биш деп эле койсоңуз, бул жерге Бишкек деп чыгып калат, тандап коесуз дагы, кийинки бетке өтө бересиз. Эми бизде багыттар боюнча тандашыңыз керек. Мамлекеттик ипотекалык компанияда 4 багыт бар. Бул биринчи багыт долевое строительство. Үлүштүк курулуш баштапкы 50% менен, жана айтып кеткендей эле, бардык жарандар алса болот. Ошол өтүнмө берип жаткан жарандын ошол учурда өзүнүн атында жана жубайынын атында, ошондой эле 18ге чыга элек балдардын атында 3 жылдын ичинде, акыркы 3 жылдын ичинде турак жай катталбаган болбош керек. Жана ошондой эле алып сатуу дагы болбош керек. Ошондо гана 50% үлүштүк курулуш аркылуу турак жай алса болот. Ал эми доступная ипотека бул жеке чөйрөдө жарандар үчүн, жеке чөйрөдө ишке иштеген жарандар үчүн. Өйдө да айтып кеткендей эле, жеке ишкердик менен алектенгендер, ошондой эле патент менен иштегендер жана жеке чөйрөдө расмий түрдө налог, соцфонд төлөп иштеген жарандар доступная ипотека, арзан ипотека 8% менен тандайт. Ал эми бюджеттик тармакта иштесеңиз, сиз льготная ипотека 4% дегенди тандайсыз. Бул жеңилдетилген ипотека 4% болуп саналат. Андан сырткары бизде дагы 4-чү багыт бар, бул социальная ипотека. Буга кимдер тура алат? Эгерде үй бүлө мүчөсүндө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, же болбосо жалгыз бой энелер болсо, ошондой эле көп балалуу энелер социальный ипотеканы тандашат. Бул жерден багытыңызды тандаган соң, сиздер пароль ойлоп табышыңыздар керек болот. Бул жерде карасаңыздар, придумайте пароль для портала ГИК деп турат. Бул пароль кайсыл жакта колдонулат, эмнеге колдонулат деп сурасаңыздар, мен сиздерге башта көрсөттүм. Бул жакка сиздер кезекке тургандан кийин, өтүнмө жөнөткөндөн кийин сиздерге МИКтин расмий сайтында автоматтык түрдө жеке кабинет ачылат. Эгерде кандайдыр бир себептерден өтүнмөңүздөргө өзгөртүүлөр киргизем деп калсаңыздар, же бир кандайдыр бир документтерди тиркеш керек болуп калса, бирок ал аз гана учурларда болот. Эгерде үй бүлө мүчөсүндө мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, анын тастыктоочу документти мисалы тиркеш керек болуп калаткан учурлар катталып калат да. Ошондо жеке сайтыңыз аркылуу, жеке өзүңүздүн баракчаңыз аркылуу ошолорду тиркейсиз жеке кабинетиңизге кирип.
ошондой эле өтүнмөңүздү жокко чыгарам десеңиз же болбосо өтүнмөңүздүн багытын өзгөртөм деп калсаңыз дагы ошол жеке кабинетиңиз аркылуу кыласыз. Ошондуктан ошол жеке кабинетке кирүү бул жерде пароль колдонулат. Эми бул жерге пароль жазабыз. Башта айтып кеткендей эле пароль латын тилинде, латын тамгалары менен сандар кошулуп, жана ошондой эле символ кошулуп жазылат. Мисалы, мен парольду Аскар деп жаза турган болсом, Аскар деп латын тилинде жазам дагы 1 2 3 деп цифра кошом жана илеп белгисин кошуп коем. Ошентип менин паролюм Аскар 1 2 3 жана этеңде илеп болот. Ошол эле паролюңузду подтвердите пароль деп турат. Ошол жерге эч өзгөртүүсүз ошол жерге кайталап жазабыз тастыктоо иретинде. Аны жазгандан кийин далее баскычын басып, кийинки бетке өтүү керек болот. Кийинки бетке өткөндө сиздерге 4 пункт чыкты. Ар бир пунктту стрелкасын бассаңыздар, сиздерге жалпы маалымат чыгат. Ушулга чейин толтурган заявкаңыздар туура толтурулдубу же туура болбой калдыбы, ошону текшересиз. Эгерде туура болсо, сиз оформить заявку басасыз. Оформить заявканы бассаңыз, заявкаңыз кетет. Эгерде туура эмес толтуруп алсаңыз, анда артка могул жерде карасаңыз, стрелка турат артка. Артка баскычын бассаңыз, артка барасыз дагы, оңдойсуз, кайра ушул жерге келесиз. Оформить заявку баскычын басасыз дагы, кийинки бетке өтөсүз. Бул жерге өткөндөн кийин сиздердин азыр заявкаңыздар обработка болуп атат, өтүнмөңүздөр обработка болуп атат, ГИКтин порталына түштү. Бирок сиздердин өтүнмөңүздөр соңуна чыга элек. Себеп дегенде МИКтин эң башкы талаптарынын бири бул өтүнмө берип жаткан жарандын атында турак жай катталган болбош керек акыркы 3 жылда. Жана ошондой эле анын жубайында 18ге чыга элек балдардын атында турак жай акыркы 3 жылдын ичинде катталган болбош керек. Ошону эми МИК текшериш үчүн сиздерден оплата төлөшүңүздөр керек болот. Мисалы, өтүнмө берип жаткан жаран 192 сом төлөйт. Анын жубайы же жолдошу 172 сом. Жана ошондой эле 18ге чыга элек балдары 172 сомдон төлөнөт. Бул акчалардын 1 сому дагы мамлекеттик ипотекалык компанияга келип түшпөйт. Себеп дегенде 192 сомдон 2 сому сиздердин паспортуңуздардын маалыматын алуу үчүн онлайн түрдө, анын 20 сому сиздердин эле ошол уюлдук операторуңуздар алат. Анткени келечекте сиздерге МИК тарабынан СМСдер жөнөтүлүп турат. Сиздин кезегиңиз кабыл алынды, же болбосо сиздин өтүнмөңүз мынчанча кезекте турат деп ошондой СМСтер келет. Ошон үчүн сиздердин уюлдук операторуңуздар ошол акчаны алат. Калган 170 сом болсо бул соцфонд менен кадастрга жумшалат. Соцфондго сиздердин соц отчислениеңиздер текшериш үчүн жана кадастрдан сизге акыркы 3 жылдын ичинде турак жай катталганбы, катталган эмеспи, ошолор боюнча маалымат алуу үчүн. Эми бул жерде мен бойдокмун, мисалы өтүнмө берип атканда мен бойдокмун. Мага 192 сом чыкты, анткени мен жалгыз жаранмын. Ортодо никем жок, жана бала чакам жок, ошон үчүн 192 сом. Сиздин учуруңузда болсо бул үй бүлө мүчөңүздүн санына жараша болуп калышы мүмкүн. Балким 1,5 сом чыгышы мүмкүн, балким 2 сом чыгышы мүмкүн. Ошентип сумма өзгөрүшү мүмкүн. Эми бул жерден бул оплатаны кантип төлөшүңүз керек болот. Бул жерде оплатаны төлөө үчүн сизге лицевой счет ачылган. Бул жер лицевой счет деген жанын карасаңыз, сиздин уникалдуу пин кодуңуз турат. Ушул счет аркылуу сиз төлөйсүз. Кантип төлөсөңүз болот? Ошол эле баланс кейжи, эл сом, эл карт менен төлөсөңүз болот, деньги менен төлөсөңүз болот. Мисалы, сиздер көп колдонгон Мбанк аркылуу кантип төлөш керек, мен сиздерге айтып кетейин, көрсөтүп кетейин. Мбанк тиркемесине киргенден кийин бул жерде платежи деген бөлүм турат. Платежи бөлүмүн басасыздар. Бул жерде госуслуги деп турат. Госуслугини басасыздар дагы, эң этегине түшсөңүздөр эле государственная ипотечная компания деп турат. Ушул жерге введите реквизит деген жерге сиз реквизитти жазасыз. Ар бир өтүнмө берген жарандын реквизити өз-өзүнчө уникалдуу болуп, бири-бирине окшошпойт. Андан кийин канча сом төлөнүш керек? Бул жерге сумманы жазасыз. Канча сом төлөш керек экен? Сумманы сиздерге түндүк тиркемеси автоматтык түрдө эсептеп берет. Сиздер төгүмдү төккөн соң сиздердин статусуңуздар отправлено на проверку деп чыгат. Эгерде бойдок болсоңуздар. Ал эми ортодо нике болуп турган болсо, анда сиздин жубайыңыз же жолдошуңуз макулдук бериш керек болот. Менин жубайым же жолдошум мамлекеттик ипотекалык компанияга кезекке турганына өтүнмө жөнөткөндө мен каршылыгым жок. Мен макулмун деп сиздин жубайыңыз же жолдошуңуз макулдук бериши керек болот. Аны сиздин жубайыңыз же жолдошуңуз өзүнүн телефонунан, өзүнүн түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу кирет дагы, баштапкы беттен баштагы көрсөткөндөй эле моя недвижимость менин мүлкүм баскычын тандайт. Подача заявки ГИК деп чыгат. Бул жерден ушул баскычты басуу керек болот. Бул жерден баскандан кийин, эгерде сиз өтүнмө берип жаткан жаран оформить заявку баскычын бассаңыз, сиздин жубайыңыз же жолдошуңуз согласие супруга супруги деп турат. Ылдыйын карасаңыздар, ошол баскычты басуу керек болот. Себеп дегенде мамлекеттик ипотекалык компанияга бир үй бүлөдөн бир гана жаран кезекке тура алат, өтүнмө бере алат. Мисалы, сиздин жубайыңыз же жолдошуңуз өтүнмө берип кезекке турган болсо, сиз макулдук гана бере аласыз. Сиз кезекке тура албайсыз. Үй бүлө мүчөсүнөн бир гана жаран кезекке тура алат.
18 жаштан ашкан балдарын эсепке албаганда. Эми сиз төгүмдөрдү төлөгөндөн кийин, сиздин жубайыңызга жолдошуңуз макулдук бергенден кийин сиздин өтүнмөңүз МИКтин расмий порталына түшөт. Ал жакта кароо 15 күндөн 30 күндүк аралыкта каралат. Каралгандан кийин сизге СМС билдирүү келет, сиздин өтүнмөңүз кабыл алынды же четке кагылды деп. Ошентип сиз үйүңүздөн чыкпай эле түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн өтүнмө берип, онлайн кезекке турсаңыз болот.